Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бүгүн суббота. Көп кишилер иштешпейт. Биздин офистин астында пустой да. Понедельник күнү мыякта место жок болуп калат. Эртеменден бери келип түз эфир кылдык. Балдар келип атат, офиске бир 2-3 бала келип кетти. Анан азыр мыякта дагы иним келди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты Назар, симпатичный, крутой, резкий парень деп айта берем да баарынчы. Бизге деген эме иштейт, Айбек иштейби? Айбек деген жигит иштейт бизде. Кичине айтып бербейсиңби? Айбек ким, кандай болуп калды? Ал мен жердешим болот, чогуу бир айылдаш, мен байкем болот. Анан чогуу совет сурайм, бир нерсе болсамчы. Анан ол деле мындай жөндөн совет бере бербейт да. Мен что-то Amazon жабылып калды биздин фирмадачы. Жабылып калган, башка ишке кирем деп сурап калсам, сразу Каякта эле фирмаңар? Тракой компаниялар мурда ошо жабылып калган. Бул Жолет жакта. Ушул эле Чикагодобу? Чикагодо. Жакшы. Айтпай эле коелу, кайсы компания экенин айтпай эле. Анан ошол жабылып калып, анан бияктан сурасам, все болот деди. Хорошо дедим дагы. Анда Amazon жабылып калганда силер драйвенде иштеп калдыңар да? Ооба. Драйвенде иштеп калдыңар. Amazonго көнүп алган киши анан драйвенге иштей албай калдыңарбы? Бирок Amazon'дун жумушу оор эле, чынбы, Жанагы уйкусуз түндөр өткөргөн ошонусу. Во-вторых, мен негизи Amazon'да акцент кылып атканым просто тим болуп иштейли деди да. Жакшы. Себеби акыркы учурларда 6 ай, 7 айдан бери иштеп, депрессия болуп, өзүмдөй жалгыз, ушундай болуп калат экенсиң мындай. Жана бала айткандай, бир өткөндө бир инибиз айтпады беле, тракта иштеп жүрөм, кийин азыр Кыргызстанда мындай чымындар менен сүйлөшө баштаган депчи. Кагана, Мара деп ат коюп алган депчи. Ошондой эле болуп калдым да. Мындай карасаң, бардын эле ырыскысы бар, лучше шерик болуп, мындай чогуу иштеген жакшы да. Жакшы. Мындай кеңири да. Кааласаң уктайсың да, алмашып аласың да. Жакшы. Түнүгүн айдап өзүңө ден соолукка да зыян экен. Бир чети туура болуп атасың, бир чети ден соолук номер 1. Достор, мындай болуп атпайбы? Эгерде жаңгыз иштегенде биз мурда тимдин грузун 2 киши айдай турган жүктү алып жаңгыз айдачубуз да. Азыркы учурда андай болбойт. Азыр деген тимдин грузун 2 кишинин 2 киши алыш керек да. Бир чети жакшы, өзүңдүн сменаңды иштейсиң, 11 саат айдайсың, кадимкидей эс аласың, анан уйкуң келгенде жатып аласың, сменщикке бересиң, сменщик уже өзүнүн жумушун жасайт, жакшы. Анан деген мез деген пятница күнү неме кылдык, компасқа барып туруп мен видео тарткам, ошондо айтып аткам да. 6 жигитти чыгарыш керек. 3 турак алыш керек болуп атат. Ошолордун арасында силер да бар болчусуңар да. Назар, баягы Amazonго 2 киши кылып чыгат. Анан мыякта бир инибиз келет досу менен. Ал чыгат. Анан мыякта деген могул жерде менде жазылган бир инибиз Жубай менен чыгат. Жубай экөө чыгат да. Анан бүгүн да келди. Азыр бизге жок дегенде бир 15-20 бала киребиз деп атат жумушкачы. Трактабыш керек болуп атат. Анан силерди Кудай буйрса понедельник, вторник күнү чыгарганга аракет кылабыз. Кудай буйрса. Жакшы. Анан өзүңөр качан келдиңер эле? Мен ушу 1-2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Жаңгыз үй бүлө менен. Жалгыз. Жалгызбы? Мындайча айтканда, каттал жол менен келип. Төбө ашы мененби? Ошентип жайгашып, кыйынчылык деле болду. Мен мындай жакында келип, башында депрессия болуп жүрдүм, кыйналып жүрдүм, мындай ушундай бу Америка деп, кайра Кыргызстанга кетип калсамбы депчи. Ол эми ушунча келгем до конца, иштеш керек деп мотивация берип, анан доставка, такси, ошондой майда чүйдөш кылып, стройка болуп жүрүп. Кыйынчылыктан өттүңөр, аябай. Анан пикапка да иштедим, машина ташып. Канча машина ташыдыңар? 3 машина, 4 машина, 2 эле машина. Эме кыртыйбы? Үстү жабыкпы? Үстү ачык жабыган. Америка KG Салимде иштеп калдым. Ато деген жана үстү жабыктар болот да, кымбат машина, 2 машина ташыйсың, бирок өлө кымбат машиналар да. А так үстү ачык, мен 2ден 3төн эле башталчу эле го негизи. 2 машина бизде сидел болгон үчүн. Сидел жок болчу. Сидел жок, обычный промо мен иштедим да. Как положено, вестечине кирип, как ушу тракта эле иштеп, анан кийин сидел окуп, сиделди алып, тракка чыгып кыла каласа. Жакшы эмечи? Азыр жакшыбы? Кудай буйрса. Жакшыбы? Ден соолук жакшы, көңүл жакшыбы? Ден соолук мыкты. Настрой жакшы. Жок, мына кичине депрессия болуп атпайсың, азыр жокпу депрессия? Депрессия болгон себеби мындай жалгыздыктан да, мындай просто ден соолук жакшы, просто жалгызсың да, мындай бирөө менен сүйлөшүп, постоянно телефон менен сүйлөшөсүң, эми уктайсың, турасың, ошондой болуп калат экен да, мындай баягы чымын менен сүйлөшүп калдым. Действительно алаңга мындай келип, кээде келип туруш керек. Көзмө көз сүйлөшкөн жакшы турбайбы, көзмө көз. Азыр деген
бирөө менен иштейсиңер да, ким ал айтып берсек болобу? Айтып болот. Өкүл атаңар, Ооба. өкүл атаңар чакырып анан келдиңер да, азыр экөөңөр чогуу иштеп аткан турбайсыңар. Азыр жайдары, өкүл ата жаныңда. Жакында калаганда сүйлөшүп, урушса урушуп, Жакшы, кызыктуу өтөт да. Жакшы. Кичине адамга общение керек, потому что мен адамдар только телефон аркылуу көрүп калдым да. Только телефон менен сүйлөшөсүң, барып алып келесиң, анан жанагы посетителер менен сүйлөшөсүң. Жакшы. Все, болду. Жакшы. Мен трактор иштеп жүргөндө мону алгам да, жана эмеден да көрсөтүп атпаймынбы? Могу 66 жол бар экен да, ЮСК деп коет экен да. 66 жол. Мына Калифорниядан чыгат экен. Ар бир айылдар эмес, ушу чоң шаарлар жазылган да. Калифорниядан чыгып, Аризонага барып, анан Нью-Мексикого барып, Техаска келип, анан Канзаска кирип, анан Миссуриден өтүп барып туруп анан Иллинойсты көздөй келген. Бул легендарный жол экен да. Мурда дейт эскиден берчи. Баары жакшы көрөт ушу. Историясы көп 66 жолду. Анан мияка эметип койгом баягы. Эстеликке деген мындай каяка коюп койгонбуз да. Жакшы, Кудай буйрса анда деген биз понедельник күнү Кудай буйрса жанагы 25-жылкы тракторду алып келебиз. А может 3-тү, а может 5-ти, а может 10-ду, билбейбиз. Анан колдон келсе силерди жолго чыгарганга аракет кылабыз. Колдон келген жардамдарды берип, анан Айбек Инвестке дагы чоң жалынуу салам. Айбек Инвест дагы биздин компаниядагы мен деген мындай жумушту кычырата жасаган нелерибиз. Эми трак билесиңер да. Жапжашыл болгон трак да. Аныкы Жапжашылчы. Фретлайнер. Анан ал дагы эмедет да. Диспетчерге айтып коет. Любой момент даярмын. 2 саат уктайм, 3 саат уктайм. Любой бери дей берет да. Анан ошо бизге келген көчө сүйлөштүм, 2-3 күн мурун сүйлөштүм. Айтам балдардын бүт баарына. Бирдеме болсо чалгыла депчи. Бирдеме болсо түшүнүксүз вопрос болсо чалгыла деп. Анан кандай жакшы элесек баары сонун сонунду анан силерди да чакырыптыр. Кудай буйрса чогуу иштешебиз, бири-бирибизди колдойбуз. Айдоочулар номер 1, эң номер 1 айдоочуларыбыз, андан кийин анан кетет калгандары. Ооба. Өзү эле айтты. Менде 24/7 дейт. Өзү эле. Ооба, ошондой иштейт, катуу иштейт ал, катуу иштейт. Ал деген Кыргызстандан үй салып атат, ошого жантылыш иштеп атат. Бүтөм, байке, бүтөм, жаңы жылга чейин үйдү бүтөм деп жантылыш иштеп атат. Бирок суммасын айтты, аябай чоң сумма экен. Ошо да. Кыргызстанда иштесе андай суммага табылбайт, анан трактын күчү менен эметип атат да. Жакшы. Эми жакшылык нерсе тез болгон жакшы. Туура. Жакшы, Кудай буйрса баары жакшы болот. Самое главное, кыйынчылыкты көрдүңөр, башыңардан өткөрдүңөр, баркын билдиңер, жумушту Американын эми жакшы эми. Өкүл атаңар менен гүрүлдөтүп иштей бересиңер да, Кудай буйрса. Эми баягы туугандарга, досторго салам айтып, свободный микрофон. Эмне каласыңар? Америка боюнча эмне, же туугандарга Кыргызстанга айтасыңарбы? Айтып бериңер. Кыргызстанда мен билгендерге ошо семьям да. Мен бияка болгом. Семья калдыбы тиякта, Семья Кыргызстанда. Ошонусу жаман да. Ладно, болуп турат. Биз мен чын айтсам чисто иштеп писал мындай временно эле келгем да, иштеп акча кылып элечи. Каякта жүрбөйлү, өз мекенге жетпейт. Бара жерибиз Кыргызстанда. Ошол мекендештерге келип иштесеңер болот. Мен башында мындай ишенген эмесмин, но в дальнейшем келип мен өзүм иштеп көрүп, болбой калганда ошо 7-8-10 болот экен да, жакшы. Бир жумада, бир айда, бир айда 7-8 миң доллар бир айда. Такыр болбой калды дегенде. Атак балдар эми билбейм, компания драйверлер биздин компанияда бар, башка компанияда бар. Жана дагы бала подтверждать этип берди. Мен деле компания драйвер болуп иштегенде бир ай толук иштеп койгон балдар бар да. Кээ бирөө жарым жыл деп кетет да. Бир ай толук иштесе, бир 10 миң долларды алып келсе болот, 8 миң долларды айт. Анан биз өзүңдүн трагың болгондо уже 2 эсе көп акча тапса болот. 15 миң, 14 миң, 18 миң. Эми ошон үчүн мекендештер келсин да, чын болот действительно. Буттарына турсун. Ошол эле да жакшылык деле кылат просто. Рыска как начать айткан ар кимге ар кандай болот, аракет кылыш керек да. Жакшы, туугандарга, ата-энеге тартып жүрбөсүн, эмнеге жубайына салам айтты да мага айтпайт деп. Жо тууган, мен билгендерге, туугандарга, ата-энеме, ушу бир туугандарыма салам. Жакшы. Ийгилик каалайбыз Назарга. Өкүл атасы менен гүрүлдөтөт, Кудай буйрса. Баарыбыз бири-бирибизди биз да алыста жүрөбүз, бири-бирибизди колдойлу, коштойлу. Мына суббота күнү киши аз деп көп мекендештер келип кетти, өзбек туугандар да келип кетти. Азыр көбү бизге разведкага келип атат. Көбүчү. Мындай бар экен да, мына достор бар экен, 5-6дан, 7-8ден жүрөт экен, бирөөсүн жиберип атат. Өткөндө бир өзбек жигит жумушка кирди, байке дейт. Жумуш жакшы болсо 5-6 досум келет дейт.
Дагы бирөө келип кетти азырчы. Мен кирем дейт мияка. Мага эртең ошо трак алып келгенге аракет кылабыз. Мен кирип иштешим керек дейт 1 ай. 1 айда сонун болсо кайра 7-8 досумду алып келем дейт. Ошентип биздин прогноз боюнча жылдын аягына чейин, может азыр 50-бүз, жылдын аягына чейин бир 150-ге жетиш керек да, Кудай буйрса. Анда эмне дейбиз анда? Ийгилик, Ооба, рахмат Тамыз майке. Таанышканыма да кубанычтамын. Сүрөткө түштүк, Азыр керек болсо ата-энеңерге салам айтып, мен видео тартып коебуз азыр. Да, мейлиңиздер анда. Башка да видео чыгарабыз. Ооба, чыгарабыз. Кудай буйрса иштеп турабыз. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор. Мен монтёрсум эле силер мына военный болдуңар дейт. Жок, военный болгон жокмун. Бул просто привычка.